Ушундай каникулдук китепчени биз кантип печатка берип чыгарып алсак болот. Анда видеонун аягына чейин карап туруңуз. Азыр сиздер менен ушундай китепчени печатка беришти үйрөнөбүз. Ушундай түрдө бир листке 4 барагына печатка беребиз. Ал үчүн биз PDF болуш керек документибиз. Менюга киребиз. Андан соң печатка киребиз. Бул жерде биз мына жерден свойствосын простой бумагага өзгөртүп алабыз. Мына жерден простая бумага кылып. Андан соң бул жерден чыгып, мына жерден брошюра деп чыгат. Брошюраны тандайбыз. Ошондо бир бетке, бир листке 2 бети түшүп атат. Эми биз бул жерден биринчи тыльная странасын печатка берип алабыз. Печать баскычын басабыз. Бул жерде азыр карасаңыздар 45 барак экен. Эгер сиздер ушундай түрдө чыгарсаңыздар 45 баракка чыгарбайсыздар, 45ти бөлөбүз 4кө. 12 баракка чыгарат экенсиздер да. 45 баракка чыгаргандан көрө 12 баракка чыгарып колдонгонуңуздар жакшы. Биздин акыркы барагыбыз чыгып болду. Эске салуу үчүн нерсе бул кандай чыккан болсо, мисалы үчүн азыр башы бул жакты карап чыккан болсо, ушу бойдон алып көмөрүп туруп башыны ошол жака кырып саласыздар. Салган соң бул жактан биз жана лицевая странасын берген болчубуз. Эми биз менюга кирип, печатка кирип, эми жана тыльная странасын берген болчубуз. Эми лицевая страна деп туруп, кайра эле ошо простой экенби текшерип туруп, кайра печатты берип болуп чыккан китепти ортосунан степлер басып туруп колдонгонго болот. Ортосуна степлер басуу үчүн ошол узун степлер болот. Өзү канцтовар саткан магазиндерден алсаңыздар болот. Маалымат сизге пайдалуу болгон болсо, лайк басып, кесиптешиңиз менен бөлүшкөндү унутпаңыз.